Ассаламу алейкум, урматтуу футбол сүйүүчүлөр. Бул дүйнө чемпионатына тандоо оюну, жыйынтыктоочу оюн десек да болот. Кыргызстан курама командасы Бириккен Араб Эмираттары менен кездешүүдө эки команда тең оюн талаага чыгышууда. Азыр гимндер жаңырат, андан соң көптү күттүргөн матч дагы башталат. Ошентип биздин гимн Кыргызстан курама командасы Ошентип көптү күттүргөн оюнда башталууда. Биринчи болуп топто Кыргызстан курама командасы Кайрат топ менен Абдурахман көтөрүп берүүдө Эрниске. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан акырындап курамдар менен сиздерди тааныштыра берейин. Биринчи болуп биздин Кыргызстан курама командасы дарбазада биздин жылдыз Эржан Токотаев дегенче болбой, бул жактан караңыздарчы. Биздин чабуулчулар сокку узатууда. Дарбазада Эржан Токотаев, андан соң Александр Мищенко, Валерий Кичин, Бекжан Сагынбаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Одилжон Абдурахманов, Фархат Мусабеков, Турсунали Рустамов, Атай Жумашев, Жоэл Кожо, бул жактан караңыздарчы Батырханов кирип барууда. Жоэл Кожо, Эрнис Батырханов. Андан эмесе оюнду көрөбүз. Бекжан Сагынбаев кирип барууда. Сол канаттан жана көтөрүп берүү бар. Ой, бул жактан кайрадан топ коноктордо. Андан эмесе коноктордун курамы Бириккен Араб Эмираты бул жактан. Ой, Азамат Токотаев ордунда. Дарбазада Халид Эйса, Валид Аббас, Халифа Ал-Хамади, Махмуд Хамис, Абдулазиз Хайкал, Маджид Хасан, Али Салман, Сальмин, Мухаммад Джума, Яхья Ал-Гассани, Ал-Балоши, Султан Адил. Ошентип бурчтан чыгарып берүү бар. Валерий Кичин көтөрүп берүүдө жана Жоэл Кожо. Ой, караңыздарчы. Кайталоодон көрөбүз, караңыздарчы. Кандай гана жакшы учур болду. Жоэл Кожо баш менен экинчи кабаттан сокку узаткан экен. Бир аз калды. Бизди күттүргөн, көптү күттүргөн гол болот эле. Антсе да убакыт бар, дагы алдыда үмүттөр бар. Буюрса жеңебиз бул оюнду жана дүйнө чемпионатына чыгабыз. Валерий Кичин, Кайрадан Валерий Кичин дароо эле алдыга чыгарып берүүдө. Яхья топ менен. Яхья көтөрүп берүүдө.
Ой, абайлаш керек, бул жактан коноктор кирип барууда. Биздин дарбаза аянтка. Абдулазиз Хайкал. Коргонуш керек десек, Эржан Токотаев албетте ордунда. Азамат Александр Мишенко топ менен Эрнисти тапты. Дароо эле Эрнис Жоэлди көздөп баш менен пас десек да болобу. Пас узатты эле. Тилекке каршы топ кайрадан коноктордо. Султан көтөрүп берүүдө. Ой, бул жактан Яхия бар эле. Кайрадан дароо эле топту алып көтөрүшүп атат, караңыздарчы. Тилекке каршы Султан Адил аттуу футболчу, чабуулчу десек да болобу. Бир гол киргизип койду. Ансе дагы убакыт бар, урматтуу футбол көрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөр. Дагы үмүттөр бар. Баш менен сокку узатып киргизген экен. Эсеп 1-0 Тилекке каршы. Биздин пайдабызга чечилген жок. Ошентсе да үмүт бар. Атай Жумашев топ менен Эрнисти тапты. Эрнис бул жактан Турсунали Рустамов. Рустамов. Азамат бир аз тамайлык жетишпей калды. Караңыздарчы, топту жоготуп алды эле. Коноктордон туура эмес пас берген экен. Топту алар Азамат. Турсунали Рустамов дароо эле дарбазаны көздөй сокку узатты. Рустамов өтө аракетчил, кыйын футболчу. Валерий Кечин кайрап. Александр Бекжан Сагынбаев. Жоэл Хожо. Кайрат Жыргалбек уулу сол канатта, оң канатта. Валерий Кечин. Мишенко. Кайрадан Мишенко. Атай Жумашевду көздөй көтөрүп берген экен. Тилекке каршы топ коноктордо. Махмуд Султан Адилге көтөрүп берүүдө. Бул жактан биздин футболчулар жакшы күрөштү топ үчүн. Топту алды Атай Жумашев. Фархат Мусабеков бул жактан Одилжан. Атай кайрадан топ менен көтөрүп берүүдө. Батыркановго жакшы көтөрүп берген. Ишке ашпай калды. Яхия топ менен. Бажет көтөрүп берүүдө. Эржан Токотаев өз ордунда. Кечин, кайрадан Кечин. Фархат, Эрнис, Жоэл Хожо топ менен бул жактан Жоэл Хожо. Жоэл Хожону көздөй албетте эреже бузулган ортоңку кабыз стандарттык кабалды бул жактан коюуда. Стандарт кабал Валерий Кечин, караңыздарчы. Гол! Валерий Кечин. Ким десек дагы ошо биздин жылдыз албетте Валерий Кечин эсепти өзгөртүүдө 1-1. Караңыздарчы, кайталоодон көрөбүз. Роналдого окшоп болгондо да караңыздарчы.
Роналдо окшоп турганда дагы жана дарбазанын таамай сол бурчун көздөп караңыздарчы. Ой. Стандарт камалдан гол киргизип атат Валерий Кичин. Биздин жылдыз десек да болот. Дагы убакыт бар. Буйруса жеңебиз жана дүйнө чемпионатына чыгабыз. Фархат Мусабеков, Мишенко, Жоэл Хожо, Эрнис топту алды. Эрнис жана Эрнис. Ой. Эрнис бул жактан туура эле кылды. Болгону бир аз тоскоол болгондуктан тамайлык жетишпей калды көрүнөт. Bir az tamaylık жетишпей калган экен. Эрнис Батырканов эсепти дагы да аз жерден өзгөртүп коя жаздады. Биздин пайдабызга албетте. Кайрат, Мишенко, Бекжан, кайрадан Мишенко, Валерий, биздин жылдыз Валерий Кичин көтөрүп берүүдө. Атай, караңыздарчы кандай пасташып атат. Эрнис Батырканов Хожон тапты. Хожо балким пас береби. Бул жактан дагы стандарт кабал десек бир аз неме болуп калды. Бул оюн уланып кетти жана Атай да жакшы жыгарып берген экен. Яхья кайрадан топ менен Махмуд Яхья көтөрүп берүүдө, чыгарып берүүдө. Ой, абайлаш керек. Ой, Фархат, караңыздарчы кандай гана күрөшүп бул жактан топту алып койду. Кайрадан коноктор. Яхья, Махмуд кирип барууда. Жана Валерий Кичин жакшы чыгарууда бул жак. Жакшы коргонууда. Жоэл Хожо пас бул жактан жакшы туура Атай Жумашев жана Атай Жумашев дароо эле көтөрүп берди. Кайталоодон көрөбүз. Жакшы ыңгайлуу учур болду. Жумашев көтөрүп берген экен жана бул жактан ким экен? Батырканов албетте. Өзүнүн башы менен сынап көргөн экен, сокку узатып. Кайрадан Бириккен Араб Эмираттары Яхьядан топ талашкан биздин коргоочу. Жыйынтыгы стандарт кабыл менен бүтүүдө. 5-номердагы Жыргалбек уулу Кайрат абайлаш керек. Бул дагы кооптуу учур. Мажет көтөрүп берүүдө. Булар сокку узаткан жок, көтөрүп берди. Кайрадан топ Эржанда. Валерий Кичин, Кайрат, Эрнис, Атай, Валерий Кичин, кайрадан Александр Мишенко. Ой, Батырканов өтө жакшы оюн көргөзүп атат, күрөш жүргүзүп атат. Бул жактан болгондо дагы кармашып атат катуу. Бириккен Араб Эмираттарынын коргоочулары менен Атай Жумашев, Турсунали Рустамов, Бекжан бар сол канаттан, албетте Бекжан Сагынбаев. Рустамов көтөрүп берүүдө. Абдурахманов жана Эрнис топталды. Бул жактан балким стандарт кабыл болот беле деген ойдо калдык. Кайрадан Яхья, Султан Адил голдун автору. Махмуд, Яхья, Кайрат Азамат топталып койду.
Атай. Валерий Кичин. Александр Мищенко. Дароо эле көтөрүп берүүдө экинчи кабатка. Ой, такшылап коргонуш керек. Атай Жумашев. Турсунали Рустамов жана Жоэл Кожого берди. Бул жактан Батырканов. Ой, Эрнес Батырканов. Дароо эле ойлонбостон эч кандай караңыздарчы, ойлонбостон дароо эле сокку узаткан экен сол бут менен. Өтө кооз сокку болду. Гол болгондо бир кооз голдордун бири болмок албетте. Бул турнирде Атай Жумашев кайра. Одилжон көтөрүп берүүдө Кожого. Яхия топ менен. Махмуд Камис. Ой, абайлаш керек. Ой, Эржан Токотаев. Сага ишенебиз албетте. Аз жерден өкүнүчкө карай эсеп өзгөрүп кете жаздадыбы балким. Жана кайрадан көтөрүп берүү бар, бирок кубанычка карай десек да болот. Ишке ашкан жок. Кичин, Жумашев, Жыргалбек уулу, Атай, Фархат Мусабеков, Батырканов жана Жоэл Кожону тапты. Азамат Кожо дагы негизи эле урматтуу көрүүчүлөр, Жоэл Кожо менен Батырканов өз ишин жакшы эле аткарышууда. Болгондо да топ келгенде дароо эле ойлонбостон сокку узатууда. Албетте аракет кылып жатышат. Азыр ой. Араб Эмираттары дагы эсепти өзгөрткөнгө бардык күчтөрүн жумшап атат. Караңыздарчы, Яхия бияктан оң бут менен сокку узаткан экен. Валерий Кичин. Уақыт бар дагы алдыда. Бул оюнду буйруса жеңебиз деген ой бар, үмүт бар албетте. Эржан Токотаев. Биздин капитан Валерий. Атай Жумашев. Эрнеске топ келүүдө бул жактан тоскоолдук жаратууда коноктор. Эрнес Батырканов өзү чыгарып берүүдө. Ой, жакшы кирип берүү бар. Атай Жумашев караңыздарчы. Аягына чейин күрөшүп атат десек да болот той үчүн. Яхия сол канаттан. Кичин. Рустамов, Александр Мищенко, кайрадан Мищенко, ой, Токотаев караңыздарчы, буту менен тосуп койду. Азамат Эржан Токотаев көз тийбесин. Биздин жылдыз десек да болот, дарбазачы. Кооптуу соккуну буту менен тозу үлгүрдү.
Кичин. Ернис. Атай. Бул жактан Атайга каршы эреже бузушту. Кайталоодон көрөбүз. 8-номурдагы футболчу эреже бузган экен. Бириккен Араб Эмираттарынан калыс дароо эле оюнду токтотту. Топто Валерий Кичин көтөрүп берүүдө. Азамат коргоочулары дагы жакшы коргонуп атат биздики. Александр Мещенко. Ой, топты алып кошту биздики Азамат Атай Жумашев жана Батырканов. Өтө жакшы сокку узатты Ернис Батырканов. Валерий Кичин. Мусабеков. Рустамов. Бекжан. Рустамов өзү кирип барабы? Атай бул жактан көтөрүп берүүдө. Кайрадан топ Бекжанда. Кожо топту алды. Ой. Ошентип, урматтуу футбол сүйүүчүлөр, биринчи бөлүк соңуна келип жетти. Анда эмесе экинчи бөлүктү чыдамсыздык менен күтөбүз. Ошентип, жыйынтыктоочу оюн десек да болот. Өтө маанилүү оюндагы экинчи бөлүгү башталууда. Топ биздин курама командада Валерий Кичин. Кайрадан коноктор. Султан Адил, Жума, Мажет Хасан, Султан Адилге көтөрүп берүүдө. Бул жактан Валерий Кичин бар албетте. Ой, Азамат Кичин алып койду жана топ бизде. Жоэл Кочо. Рустамов. Александр Мещенко. Атай. Кайрап тоңганаттан. Яхия сол канаттан кирип барууда. Махмуд Жума. Кайрадан Яхия. Махмуд Хамис көтөрүп берүүдө. Бул жерден түшүп бараткан топту дароо эле тепкен экен, сокку узаткан экен. Караңыздарчы, кайталоодон көрөбүз. Түшүрбөй туруп сүйүнүчкө карай, кубанычка карай эч кандай жыйынтык болгон жок. Кайрадан Кыргызстан курама командасы Валерий Кичин. Кайрат Жыргалбек уулу Атай. Кичин. Жоэл Кожого дароо эле көтөрүп берүүдө. Фархат. Рустамов. Фархат. Албетте бул жактан дагы стандарт кабыл болду. Мусабековго каршы эреже бузган экен Махмуд Жума футболчу. Бул жактан дагы Валерий Кичинге бир аз алысыраак болуп калабы сокку узатканга. Ошон үчүн көтөрүп берүүдө. Атай, Ернис Батырканов топ менен Турсунали. Кайрадан Ернис өзү. Ой, Валерий Кичин, караңыздарчы, кандай жатак алып пас берип атат. Ой, Валерий.
Азамат өтө жакшы. Яхия. Ержан Тоқатаев. Ой, Азамат топты алып койду. Биздин коргоочулар, футболчулар. Кичин, Абдурахманов, Атай, Батырханов. Атай кайрадан караңыздарчы. Кандай гана күрөш болуп атат топ үчүн. Топты алып койду Рустамов жана Жоэл Кочого жакшы чыгарып берген эле. Абдурахманов өзү кирип барабы? Атай Жумашев Кайратка чыгарып берүүдө. Бул жактан капталдан чыгарып берүү бар. Атай топты алды жана Батырхановго дароо эле берди. Ой, пенальтиби? Пенальти окшойт калыстар. Оюнду урматтуу көрүүчүлөр караңыздарчы, оюнду токтотуп атат жана Бириккен Араб Эмираттары бул чечимге эч кандай макул эместигин көрсөтүүдө. Мына кайталоодан көрөбүз, албетте пенальти Батырхановго каршы жана бул жактан Рустамов Турсунали гол Турсунали Рустамов. Азамат пенальтиден дагы албетте чеберчилик керек бул жактан. Караңыздарчы, ой. Турсунали Рустамов алдап койгон экен дарбазанын таамай сол жак бурчуна соккузаткан экен жана ошентип урматтуу көрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөр, эсепти биздин пайдабызга өзгөрттү. Болгондо дагы биз алдыдабыз. 2-1 эсеп. Азамат Рустамов өз ишин жакшы аткарды. Коноктор дароо эле кирип барууда бул жактан. Кайрадан топ бизде. Фархат Мусабеков. Рустамов топ менен. Кожо, караңыздарчы, Батырхановго берүүдө бул жактан. Батырхановго каршы. Батырхановду кандайдыр бир дайыма эле бир 24-кө 7 деп койсок да болобу. Коргоочулар өтө кайтарууда. Ары дайым Батырхановдун жанында коргоочулар болууда. Байкасаңыздар, бурчтан чыгарып берүү бар. Махмуд Жума чыгарып берет экен жана десек Жоэл Кочо. Азамат караңыздарчы, бул жакка да келип үлгүрүптүр. Жоэл Кочо топту алып чыгып кетти. Мишенко кайрадан Кочого берүүдө. Александр Мишенко, Фархат Мусабеков, Турсунали Рустамов. Голдун автору Бекжанга берүүдө. Бекжан деле бул жактан бир аз тамайлык жетишпей калдыбы? Азамат биздин футболчулар жакшы коргонууда. Кичин, Мишенко, Фархат, кайрадан Мишенко. Мишенко Кожону көздөй чыгарып берүүдө. Урматтуу көрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөр, эсеп биздин пайдабызга чечилип жатат ушурда. Өтө жакшы 64-мүнөт дагы голдорду күтөбүз албетте. Кайра
Батырханов топ менен. Бул жакта Атай топты алып коюшту. Атай Азамат. Топ Рустамовда. Ой, Рустамов көтөрүп берүүдө. Рустамов Батырхановду көрдү албетте. Экинчи кабатка көтөрүп берди эле. Бир аз табайлык жетишкен жок. Тилекке каршы 3-1 болуп беле балким. Турсунали Рустамов, Жоэл Кожо, Атай Жумашев, кайрадан Кожо өзү. Ой. Коргонуш керек. Кубанычка карай. Табайлык жетишпей калды көрүнөт. Бул футболчуда, конокторубузда. Мишенко. Бекжан. Атай. Кайраттын бул чыгарып берүүсү түшүнүксүз болуп калды. Махмуд Хамис. Яхья топ менен. Махмуд Жума. Махмуд Хамис көтөрүп берүүдө. Бул жактан эч кандай жыйынтык болгон жок. Ержан Токотаев алдыга деп көрсөтүүдө. Колу менен алдыга ойногула деп көрсөтүп атат командасына жана Турсунали Рустамов кайрадан Бекжан. Жоэл Кожо. Жакшы чыгарып берди жана көтөрүп берүү бар десек. Коргоочулар албетте өтө аракет кылып атат. Коноктордун дагы Жоэл Кожо, Мусабеков, Атай кайрадан Фархат. Жана Батырхановго чыгарып берди. Гол! Эрниз Батырханов. Азамат 73-мүнөттө караңыздарчы. Эсепти дагы өзгөрттү биздин пайдабызга. Эрниз Батырханов сол буту менен дарбазанын сол бурчуна тамай сокку узаткан экен. Жыйынтыгы гол болду. Аракет кылсаң берекет дегенде караңыздарчы. Өтө кооз гол. Эрниз Батырханов Азамат жанатан бери көп аракет кылды эле, жыйынтыгын көрдү. Болгондо дагы Кыргызстан курама командасын жыйынтыктоочу оюнда алдыга сүрөп чыгарууда. Дүйнө чемпионатына болгондо дагы урматтуу көрүүчүлөр, футбол сүйүүчүлөр, буйруса дүйнө чемпионатына чыгабыз. Топ кайрадан коноктордо жана көтөрүп берүү бар. Бул жактан биздин футболчулар албетте карап турбайт, коргоочулар өтө күрөш жүргүзүшөт. Мына айткандай эле биздин Жылдыз Токотаев өз ордунда албетте.
Bir öte koptu sokudan dağı saktap kaldı bizden komandanı. Hasan'ga çıkarıp berүү tamay bolgon jok. Kayradan Ercan Valeri Kichin эми biraz коргон соктуле болобу, балким азыркыдай ойносок деле болот. Жана бул жактан Эрнест Батырканов, караңыздарчы, ылдамдык керек жана. Ой, Эрнест Батыркановдун дегенче болбой, бул жактан Сүйүнтбек Мамыралиев Бекжан Сагынбаевдин ордуна чыгып атыптыр. Алмашуу болуп атат Кыргызстан курама командасында. Сүйүнтбек Мамыралиев 15 номеру. Батыркановдун Кожого болгон чыгарып берүүсү аз жерден гол болуп кала жаздады. Кайрадан топ бизде. Атай кайрап Эрнеске даройло. Ой, Эрнес дагы жакшы бул жактан бир аз ылдамдык жетишпей калды көрүнөт. Албетте оюнчулар дагы чарчашты. Мындай өтө жыйынтыктоочу оюнда эки команда тең жакшы оюн көргөзүп үчүн күрөшүп атат. Сүйүнтбек кайрадан Сүйүнтбек Александр Мищенко чыгарып берүүдө алдыны көздө. Яхья топ менен Махмуд Жума жана Султан Адилге берүүдө. Бул жактан тилекке каршы эреже бузулду. Эреже бузуп койгон экен. Эми Токотаев сага ишенебиз жана десек кубанычка карай таамай дагы болгон жок. Бул жак 21 номеру сокку узаткан экен. Буштан чыгарып берүү бар. Махмуд Жума топто көтөрүп берүү. Батырканов топто алып койду. Азамат кайра Фархат Мусабеков Хасан Салмин Хасан Жума Султан Адил менен Валери Кичин топ талашкан эле. Калыстар эреже бузулду деп оюнду токтотууда. Стандарттыкка бал Хасан көтөрүп берүүдө жана Валери Кичин караңыздарчы. Өзгөчө бир чеберчилик менен коргонууда. Атай топ менен Кожо кайрадан Атай. Бул оюнду урматтуу көрүүчүлөр жеңе турган болсок, уже жеңдик десек да болот. Дүйнө чемпионатына чыгууга өтө мүмкүнчүлүктөр өтө жогору. Буюрса дүйнө чемпионатына чыгабыз. Бержан Токотаев Кожо
Атay. Турсуналиге жакшы чыгарып берди. Караңыздарчы, Турсунали баш менен сокку узатты. Ишке ашпай калды Тилекке каршы. Махмуд Хамис, Али Сальмин. Сүйүнбек бул жакта. Топ үчүн күрөшүүдө. Ой, Адил. Астерден кооптуу сокку узатып кое жаздады, бирок тамай деле болгон жок. Дагы алмашу бар бизде. Каймерк Батыркановдун ордуна чыккан экен. Каймеркти эреже буздум деп оюнду токтотуп атат калыстары. Көтөрүп берүү бар. Ой. Өтө кооптуу болду бул жолкусу. Коноктордун көтөрүп берүүсү. Экинчи кабатка караңыздарчы. Ойлош керек. Эржан кайрадан оюнду улантат. 3 мүнөт калыстары. Убакыт кошкон экен. Ой, бул жак эмне болуп кетти? Пенальти эмес, симуляция деп. Тескерисинче Али Салех аттуу футболчуга эскертүү баракчасы көрсөтүлдү. Dokson birinci мүнөт, 2 мүнөт калды. Жана Жоэл Кожо топту алууда. Бул жактан ой. Жоэл Кожо. Кайрадан коноктор кирип барууда. Эржан Токотаев, Азамат өз ордунда. Абдурахманов, Атая, Каймерк топту алды, жана ылдамдап баратат. Здорово эле, башкача бир көтөрүп берди. Ошентип, урматтуу футбол сүйүүчүлөр, Кыргызстан курама командасы жеңди. Бул оюнда буйруса дүйнө чемпионатына чыгабыз. Валерий Кечин, Азамат өтө өзгөчө гол болду. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, дүйнө чемпионатынан жолугабыз буйруса.